адам кыргыз жараны болобу же башка бир жаран ошо коронавирус илдетин жуктуруп алгандан кийин анан айыгып чыккандан кийин адамдын организминде кандай өзгөрүүлөр болот, кандай өзгөрүүгө дуушар болот? Бул коронавирус жанакында жугуштуу инфекциялык дарт болгондон кийин жанакында толугу менен айыгып чыга тургандыгын биз лабораториялык жол менен тастыктап чыгарылат. Алардын жанакындай организмден вирус жок, айыгып кетти дегенден кийин жанакындай чыгышат. Мындай өтө деле чоң өзгөрүүлөр байкалган жери жок деп биз маалымат алып атабыз. Мына айыгып чыкканда мына көбүнчөсү мына мен айткандай 336сы бүгүнкү күнү жеңил түрүндө же болбосо оорунун кандайдыр бир өзгөчө бир белгилери жок турган кези. Лабораториялык жол менен тастыктап биз бүгүнкү күнү булардын артында жанакындай алдын алуудагы клиникасына жараша дагы дарылоо процессин жүргүзүп атабыз. Мындай калып калат же болбосо муну өнөкөт оору катары бул каралбайт. Анткени бул вирустук инфекция курч мүнөздө өтүп кетип, ошодон кийин булардын артынан дагы жанакындай көзөмөл жүргүзүп, ошого анализ да жүргүзүп турабыз. Бул өтө курч мүнөздө жалпы дүйнөдө дагы ушул кезде процесс жүрүп аткан учурда. Анан азыр деген бул кандай болуп калат, канчасы жанакындай бир калдыктары калып калабы, жокпу деген маселе бул кийинки этаптагы биздин ишибиз болот.